ызылдайм. Каалаганыма кылам. Көчөдө будан да кушак кыйкырабыз азыр. Тур биз менен чыгасың. Кийинесиң же ошончо барасыңбы айтпайсыңбы? Уят кылганы келдик. Бас кет. Ооба, уят кылганы келдик. Обязательно Жок, сүйлөшө турган эме жок. Бул жерде азыр биз уже Жок, биз маселени чечишибиз керек. Сен менен биз эмне сүйлөшөт элек? Биз чечели, сен макулдугуңду алышып. Жок, бул жерден чечебиз. Жок, сен азыр уверенно айтып атпайсыңбы? Жаза бербеледи. Жок, сен кылгансың, биз по факту келип атабыз кылганың үчүн. кап кыйналып атат. Буга баары бир да. Не болду? Туруңуз. Балаңыз 6 ай мурда эмеде улакта биздин энибиздин башына камчы менен бир чааптыр да. Арбаңыздар, урматтуу Ош Билим телеканалынын жана Сейит Продакшн YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер Илмек шоу программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн кезекте кыргыздын мыкты спортчусу, мыкты уулу, улакчы, балбан Манас Ниязов мырзаны тамашага салмакчыбыз. Биз ал үчүн азыр өзгөндү көздөй Манастын үйүнө көздөй жөнөдүк. Бизге ушул кыздар жардам берет. Бул кыздар барып Манас менен улак тартышат. Аны биз менен чогуу көрүңүздөр. Жана бизде Манасты тамашага салуу үчүн Манастын бир тууган Баяман деген агасы жардам берип атат. Ал агасына чоң рахмат айтабыз. Азыр бизди ошол Манастын үйүнөн биздин позициябызды таап берген ошол Баяман мырза болуп атат. Ошондуктан бизди ошол жактан көрөсүздөр. Манасты кантип тамашага салдык, бирге көрүңүздөр. Жөнөдүкпү? Жөнөдүк. Манас көрөсүң. Манас Ниязов дегенсиз да. Биз сизди издеп атайын келдик. Үйүңөрдө арам таап. Чын? Кечеде келдик эле. Мен бутун чечиш неудобныраак. Биз сүйлөшүп эле кетебиз деген. Ушундай эле сүйлөшүп эле кетебиз. Эмне кылчу? Жок, үйгө кирбей ушул жерден эле. Тиги 6 ай мурда бир жерде улакта, Кара суу жакта деп айтты да эне. Тиги камчы менен чаап салган экенсиңер. Анан биз кече жок, биздин энебизди чапкан экенсиңер. Анан силерди деп айтты, буга чейин кайрылайлы деп эме кылсак, эми айыгып калат деп атып, биз карантинге кирип кеттик. Анан уже безвыходный эмеде калып, азыр энебиздин состояниясы өтө оор болуп атат. Жок, биз келейли дедик да, буга чейин элечи, анан энебиз жок, биздин өзүбүздүн Сыймык деген таанысаңар керек. Таанысыңарбы? Кайдан болду? Кара суудан да, Кара сууда больницада жатат, эмесине башына операция жасатыш керек. Бул буга чейин эме кылдык. Болгон эмести жумшадык да, бирок эмеси азыр операция деп эме кылып атат. Операциясына $7000 сурады, биз 2000 бердик, сиз бизге 5000 берсеңиз ошол жетет. Жок, силер Чын, мен ичким урушпа элек нас. Жок, сиз урушпапсыз. Бирок ал жөн эле турган экен да. Жок, эми сиз актанасыз да, кааласаңыз биз менен жүрүңүз, барыңыз, көрүңүз, акыбалын. Акчабызды коротуп бүттүк. Мына карантинде сизде ситуация кандай болуп атат, бизде жаман болуп атат да. Иш токтоп калды. Анан айла кетип, эч кимге айтпай эле силерге түптүз келгенге туура келди. Не кылабыз, кандай кылабыз? Жок, сиз бир баланы урганмын деп атпайсызбы? Ошол, может, ошол баладыр, ошол урган бала, ошол. Мен жөн эле урушуп кеткем, интернетке чыгып кеткем го. Анын башына азыр операция жасатыш керек. Андан мен ичким урушканда эмес мен иштеге болот. Эми сиз азыр угуп атсаңыз, биз көрүп атабыз, биз жөндөн келген жокпуз да, биз азыр Бишкектен келдик. Мирно эле чечишели. Консультор? Иә. Сүрөтөр? Сүрөтүн эмне кыласыңар? Көрөсүз больницадан акыбалын. Ооба, Бишкекте. Бир камчы болгонго больницага жатпайт го. Башына чаапсыңар, вот именно башына чаапсыңар. Анан жок, именно силерди айтты, ушул балабы деп. Анан биз не кылдык? Биз ошондой эле келишибиз керек эле. Жок, биз эркекпиз, мен андай кылбаймын, токтоткула деп ошентип коюп, бирок постоянно лечение менен жүрөт азыр. Лечение менен жүрүп, азыр акыбалы оорлошуп, эми айтты, врач айтты, биз операция кылышыбыз керек, $7000 керек. Ладно, биздин ага чейинки расходубузчу. Ошонун баарын көтөрө аласыңбы, көтөрүп бересиңби?
Биз ладно. Макул болуптур, мына доказать эткиле мен. Если ошо баланы көрсөткүлө, если мен урган болсо мен. Сен көнүп калгансың да камчы менен ар кимди жолуңа чыкканда чаап коюп. Эч кимди урган эмесмин. Жолуңа чыккан чаап булакты лиш ошону алышым керек деп адам менен эсептешпей калгансың да сен, а? Ошон үчүн. Мен урган үчүн ошо ойун ойун дейсиң, майли алда барбагыла деди, биз аны уктук. А бирок состояние семей болгон айда жок келдик да. Токтоңуз. Мен урбаган үчүн ошон үчүн уверен айтам. Кана силер көрсөткөн атабыз. Биз аны көрсөтөбүз, сиз шашылбаңыз. Биз менен жок бирөө жоктон алып эле бирөөгө жала жапканчы. Если сен макул болбосоң, мен азыр интернетке чыгарам. Хорошо? Азыр биз менен барасың, расходун көтөрөсүң полный. Зло видео. Так биз кечээ спокойно эле кеткенбиз. Каяктан айтпалы? Бас, кийимиң ки да чык, жүр. Что кетесиң буларды? Билбейм, өзүң бил каалаганыңды. Сүйлөн. Жүргүлө. Кап кыйналып атат. Буга барбыр да. Не болду? Тур өзү. Балаңыз 6 ай мурда эмеде улакта биздин энибиздин башына камчы менен бир чааптыр да. Сиз кайерден барасыз? Биз Кара Суудан болобуз. Анан аны дарылап, ушул убакка чейин келдик. Азыр акчадан аябай кыйналып калдык. Биз ошодон акча боюнча жардам берсин, болбосо если баш тарта турган болсо анда үстүнөн арыз жазабыз. Мен балдарым үчүн улакка барганда бирөө эч башына эмес, сенем. Булар адашат да. Адашпай эле. Онда карап көрдүрөчү. Үйгө кирдим. Сүйлөшкө чыгып сүйлөшөлөмүз. Обязательно Жок, сүйлөшө турган эме жок. Бул жерде азыр биз уже жок, биз маселени чечишибиз керек. Сен менен биз эмне сүйлөшөт элек? Биз чечели, сен макулдугуңду алышып. Жок, бул жерден чечебиз. Эмне кыл? Бизге акчалай жардам бересиң. Баш тарта турган болсоң, анда үстүңөн арыз жазабыз. Жазгыла. Жүргүлө эшке чыгып сүйлөшөлүз. Кандай жазсаңар жазгыла. Сен коркпойсуңбу? Ал жакта да тааныштарың барбы? Жок, тааныштарым жок. Мен кылган ишиме жооп беришим керек. Любой эме вопросуңду тааныштарың аркылуу чечип кое бересиң. Жок, мен кылган. Жок, сен азыр уверенно айтып атпайсың, жазсаң жаза. Жок, сен кылгансың, биз по факту келип атабыз кылганың үчүн. Оола, жүргүлө. биз каяктан келет элек. Кана болуп ошогон сүрөтүн көрөт. Улакчасы тааныйм да. Сүрөтүн көрөсүң барганда, биз менен барганда көрөсүң. Тааныштарың ошончо экен да, ар жактан, больницада дагы, милицияда дагы. Такой өзүнө аябай ишенимдүү да карап кой. Мне кажется, бул күлүп отургундан бул билип туруп атайын барган эмесчи. Жуда эме болуп кеткен экенсиң сен. Травма болсо барып көрөбүз. Көрөбүз, ооба көрөбүз. Силер барып турган эле, мен артыңардан барам. Жок, биз сен эч эметпей эле кой. Макул атам го. Макул деп атасыңбы? Всё. Сен мен тошносын тактайын. Ошо төлөп чыгасың, ошосын мен ала барып жок экен. Силер тошно алса, ошондой жардам берем. Азыр. Барып тошно тактайбыз, тошносын тактайбыз ошондой. Азыр чык. Азыр чал, эмнерден чалып сура. Ошо 4-чү больницада таанышыңа чал азыр биздин көзүбүзчө. Ушундай деген жатабы, 6 айдан бери келип лечение кылып атабы, акыбалы кандай, эмне болуп атат? Кандайсың чыгасың биз менен барасың. Тур. Болчу, биздин убактыбызды кармабай. Макул атам го, барам. Эми бизди күттүрбөй кийин чыгып барбайсың. Неге мен көргөн кыздар менен үйдөн чыгып? Кандай көрүнгөн кыздар? Биз сага көчөдө калган көрүнгөн кыздар болуп турабызбы? Биз өзүбүздүн маселебиз менен келдик. Сен бизге жараткан проблема менен келдик биз. Ызылдайм. Каалаганымды кылам. Көчөдө будан да уже кыйкырабыз азыр. Тур биз менен чыгасың. Кийинесиң же ошончо барасыңбы, айтпайсыңбы? Уят кылганы келдик. Бас кет. Ооба, уят кылганы келдик. Сен өзүң нормальный мамиле кылбай атпайсыңбы? Жок, нормальный мамиле кылып атсаң, каяктагыларды айтасың? Каяктагыларды айтпай эле, ошол сен жасаган проблеманын, маселенин айынан келдик биз. Жыргап ойноп келген жокпуз. Бас бол кийин кеттик. Ушунча кармаба, биз 2 күндөн бери көчөдө жүрөбүз. Чарчадык, анан кийин сен өзүң Мына урматтуу интернет колдонуучулар, биз Манас Ниязов деген баланы таап келдик. 6 ай мурда биздин инибиздин эме башына камчы менен бир чаап жарадар кылган да. Инибиздин суранычы боюнча биз унчукпадык, бирок акчалай бүт нерсени сүттөн Болду анда. Ушуну ишенбей аткам. Кандай операторсуз? Манас мырзаны көпчүлүк элдердин, кыргыз элинин
сунуштары менен, суроолору менен илмекке тарттык. Бирок Манасты илмекке салыш өтө кыйын экен. Себеби бул эч жака чыкпайт экен. Аз жайдын күнү жайлоо дес алып атат, анан келип эле кетип калат экен. Ошентсе дагы үйүнө келип, бир аз туугандардын жардамы менен тамаша салганга аракет кылдык. Бирок кандай сезимдер болду Манас? Тарынч жокпу? Жок, жок. Жакшы эле. Кыздар эмне кылды? Биз дагы бекинип тартып аттык эле, кеткен жердин баарынан тер кетти. Кандай болду? Кандай сезимдер болду Манас? Чын айтканда эми улакчылар андай болсо билет элек да, анан булар башка эле иш менен келген окшойт деп ойлоп аттым эле. Негизи мындай ошондой улакта байкабай мындай кызуукандык менен бирөө жарымды уруп алган учурлар болгонбу буга чейин? Эми урбайсың да, жөн урбайсың да. Эми тип кетет да. Эми мына атты чапканда тип кетиши мүмкүн, эми ал резинага эчтеке болбойт да. Кыз киши да эчтеке болбойт да. Кандай болду негизи? Эмне кылсам деген ой кетти. Бул кыздарга мындай ишенич болдубу? Чын айтканда ишенбедим, просто эми булар эле акчага талап кылып келгенби деп ойлоп калдым. Акча үчүн. Тамашалашат атабы деп коем. Дагы кандай ойлор кетти? Мына тамаша эске келбедиби? Илмек шоу тамаша капкан болушу мүмкүн деп. Жок, мурда бир көрдүм эле. Бай Эмил таткан кезде ошондо көрдүм, ал ойго келбептир. Андан бери көрө элексиңерби? Жок, мен бир ай үйдөгүлөрдү алып бир ай тоодо жүрүп келдим эле. Кече келдим тоодон өзү. Негизи жума сайын тартабыз, Кыргыздын ушу белгилүү инсандарын тартабыз. Ошол жерде комментарийлердин көпчүлүгү ушу Манас мырзаны тамаша салла, Манас мырзанын бул бир эмоциясын көрөлү деген кыргыз эли көп. Ошондуктан атайын ошол өзгөнгө келип сизди кичине тамашага салып көрдүк. Эми башка сценарийлерди деле ойлонушту негизи сценаристтер. Бирок Манаска ылайыктуу сценарий аябай кыйын болду да. Каерден кармайбыз, жайлоого кантип барабыз? Анан акыры ушул үйдү таап келип, Манастын үйүнө келип атайын үйлөргө бекинип, ошол Шолпон эже жардам берди. Баяман мырза жардам берди агаңыз. Алар сизди атайын ошо Шолпон эжени жеткиртип ал жөнүндө билген жоксуз, Кыскасы бир туугандар менен чогулуп биз тамашага салдык сизди. Ал эми бизге жардам берген Самара айым жана Асида айым жардам берди. Ыраазычылык билдиребиз. Жаныма келип койсоңуздар, бияка эле. Аябай эмеси мүнөзү токтоо экен. Байбердин. Чыныгы эркек ошондой болуш керек да. Эч качан мындай эмоцияга алдырып, тем более аялдардын атакасында да мындайча достойный туруштук берди да Дака. Эгер ушулардын ордуна мырзалар келсе кандай болмок? Жок, мен анан ойлодум өзүм да, чын эле травма алып калса эми үйдөгүлөр келет эле, анан булар. Негизи урматтуу телекөрүүчүлөр, Баяман мырза да айтты, Манастын мүнөзүн билген инсандар да айтты, Манастын аябай эле оор, аны салыш кыйын. Ал унчукпай эле тура берет, күлүп эле тура берет деди да. Бирок башында күлүп атты чынында. Кийин анан бир сер ачууланды. Кеткиле деди. Анан чай ич деди. Кыскасы ар кандай ар жака алып көрдү Манасты элечи. Ыраазычылык билдиребиз урматтуу Ош Бирим телеканалынын көрүүчүлөрү жана Сейт Продакшн YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мына ушундай бүгүн кыргыз элинин эң мыкты спортчусу, кыргыз улуттук көкбөрү оюнунун мыкты көкбөрү, сыймыктуу спортчусу Манас мырза. Биз куру келбей мына ушундай баш кийим ала келгенбиз. Патриот деген жазуусу менен кыргыздын туусунун сүрөтү бар. Ушуну башыңызга кийип жүрүңүз. Ар дайым ат жалында ойноп, ден соолукта болуңуз. Дагы да кыргыздын атын чыгарып, мыкты аттар менен, мыкты курама командаңыз менен алдыга жылы беришиңизди каалайбыз. Ийгилик каалайбыз. Анан дагы да түшүп калышыңыз мүмкүн башкачараак сценарий менен. Болору? Жок, эми кийинкисине сөзсүз ишендиребиз. Бул жайында болгондуктан Манасты шаарга алып түшүш кыйын болду. Себеби өзү айткандай тоого чыгып кетет экен. Анан шаарда кармайлы деп бир айдан бери аракет кылып атабыз, деле барбай койдуң шаарга. Анан өзгөнгө келишке туура келди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Сейт Продакшн YouTube каналынын көрүүчүлөрү, комментарий калтырыңыздар, лайк басыңыздар. Эгерде дагы кайсыл инсанды ушул илмек шоуда көргүңүздөр келсе, ошону бизге калтырсаңыздар, биз аны эске алабыз жана тамашага салганга аракет кылабыз. Биздин команда катуураак ушул Манас мырзага кол чаап коюңуздар. Келиңиздер, кол чабуулар болсун. Манас мырзага биз ийгилик каалайбыз, жакшылык каалайбыз. Тарынч болбосун, капачылык болбосун. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Илмек шоуну алып барган мен Эмир Ламустонбаев болдум. Көрүшкөнчө саламатта калыңыз.